Дагы бир рет кутман кеч, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз Түз эфирде жаргылчак берүүсүндө бүгүн эң керектүү болгон өзгөчө жаштарга тил үйрөнүү ыкмалары тууралуу кеп кылмакчыбыз. Андыктан биз менен болуңуздар. Биздин программанын алкагында жүрүшүндө ушул тилди, чет тилдерин канткенде тез үйрөнөбүз жана оңой үйрөнөбүз. Мына ушул багытта кеп кылабыз. Андыктан биз менен болуңуздар. Телекөрүүчүлөргө дагы бир рет кулак кагышып кетели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул чет тилдерин үйрөнүү жаатында өзүңүздөрдү кызыктырган суроолор же болбосо пикирлер боло турган болсо, экранда көрүнүп турган телефон номерлер аркылуу түз байланышка чыгып, сурооңузду жолдоп алууга дагы мүмкүнчүлүк бар. Андыктан биз менен чогулуңуздар. Гүлзат айым, мен мындай бир таң калып келем да. Маселен, борбордо көпчүлүк орус тилине, англис тилине басым жасап, массалык түрдө ушул сүйлөп мындай бир үйрөнүп калышты. Ошто кантсек болот? Маселен, мен билсем, кесиптешим билбейт, кесиптешим билсе, мен билбейм. Канткенде тезирээк үйрөнөбүз биз? Чет тилин, англис тилин. Биринчиден башташ керек. Любой жумушту башташ керек. Эмнеден? Жай окуйсуңбу, тез окуйсуңбу, башташ керек. Биринчи кадам жасай беш керек. Англис тилинде baby steps деп коет. Жаш баланын кадамы. Ошо кадам таштасак эле жол ачылат. Биз башташыбыз керек. Кайтайын борбор азыр ушул учурда жакшы өнүгүп келатат. Кудай буйрса, анан Ош Пирим каналы менен кайтайын тил окутуу борбору чогуу жакшы проект жасап атабыз азыр. Круто знать английский дегенчи. Эми англис тилин биз мода кылып жиберишибиз керек. Бул инфекция сыяктуу. Заразный болуш керек да, мындай жугуштуу болуш керек. Жугуштуу. Мен бир сүйлөсөм, эки сөз сүйлөсөм, эл таң калат да. Ошондуктан мен азыр өзүмө ушундай адат кылып алдым. Сүйлөп кетип баратып эле англисче бир нерселер сүйлөп жиберем. Анан элдин баары шарт мен жакта карайт. Анан кийин ушинтип таасир берем да. Англисче сөйлөйт экен, жакшы экен деген ойдо пайда болот сразу. Кызыгуу пайда болот. Кызыгуу пайда болот. Бирок англис тилин эскертип кетип атам. Ошондуктан биз башташыбыз керек. Жөн эле башташыбыз керек. Велика беда начала деп коет орусча. Баштап алса эле бүттү. Анан Гүлзат эже, ошо өзүңүз тууралуу дагы айта кетсеңиз, негизи ушул англис тилинде бүгүнкү күнгө чейин чоң ушул окуу борборлорун ачып, алардын филиалдарын ачып, бүгүнкү күндө кулач жайып келет. Негизи башаты кандай болду? Өзүңүз балким ушул англис тилинде мугалим адистигин алгансызбы? Жок, мен профессиям боюнча журналистмин. Мен журналистика КГНУны бүткөм, Национальный университетте. Анан англис тилинен кандай окутуучу болуп калдыңыз да? Ошол деңгээлге чейин жетип калдыңыз деген. Мен англис тилди жакшы билчүмүн. Мен анан кийин мындай преподавание деп коет. Англис тилди билүү башка, а бирок жеткирүү башка экен да. Анан ошондо мен жакшы билип, жакшы сүйлөп, анан бир-эки жерлерде иштеп калдым, мугалим дагы болуп. Анан Министерство культуры беле, ошондо азыр Алмаз Шаршенович, азыркы президентибиз, ошондо министр болчу. Мен пресс-секретарь болчумун. Анан Алмаз Шаршенович карап, сен английскиң бар турбайбы? Мага как раз английский керек. Эртең менен 8-тен 9-га чейин сабак бере аласың деген мен ой, конечно деп сабак бере баштадым. Анан бир 10 күн өткөндөн кийин сен жакшы берет экенсиң. Сен методикаң жакшы экен деди. Анан агай, мен англис тил курстарын ачкым келет негизи. Өзүм мектебим бар болсо жакшы болмок. Десем, ачпайсыңбы деп. Сунуштады да. Анан ал кыйын да деп аябай умантип мындай неуверенный болдум да. Анан кыйын эчтеке жок деди. Ушундай бир залкар кишилер түрткү болот да, любой кишигечи. Демек, бүгүнкү президентти да окуткан турбайсызбы англис тилинде? Первый ученик Хайтайма дегенде. Анда биз да кубанычтабыз, ушундай бүгүнкү күндө президентти окуткан айым жаныбызда турат экен. Англис тилин канчалык деңгээлде билет Алмазбек Шаршенович? 10 эле күн өттү а кишичи. Башка окубадыбы? Себеби мен байкап калам да, баягы анча-мынча чет элдик делегаттар менен өзүнчө мындай сүйлөшүп калышат да. Анан анча-мынча жанагы пресс-конференция учурунда дагы англис тилинде журналисттер суроо берсе, которуунун кереги жок, мен түшүндүм деп туруп, бирок орусча жооп берет да. Орусча жооп берет. Базасы бар да анткени. Андан кийин да окуса керек, билбейм. Андан кийин мен Хайтайм мектебин ачып кеттим, андан кийин связь үзүлдү, билбейм. Окутту, окутпады башка киши, бирок базасын ошо бере алдым да мен. Ушул президенттерди окутуу тууралуу кетип калды да. Мен дагы бир ушул суроо бербесем болбойт. Орусия Федерациясынын президенти Владимир Путин
3 айдын ичинде англис тилин үйрөндү деген кабар чыккан да. Бул эми жанына барып билелекмин, бирок кабар тастыкталган кабар болгон. Эми Владимир Путинди биз билебиз, ал немис тилин жакшы билген киши катары. Немис тили менен дагы англис тилини жана бир тилдүү тайпаларга киргендиктен балким өздөштүрүү оңойдур. Негизи ушул 3 айда үйрөнүп кетти дегенге канчалык деңгээлде сиз карайсыз? Эми ал президент болсо графиги толук билесиз, аябай олуттуу адамдар, бош убактысы жок. Ошондой болсо дагы 3 айдын ичинде үйрөнүп кеткенге бир чети ишенип, бир чети ишенбей турам да. Сиздин көз карашыңыз кандай? Хайтайм негизи, хайтайм английский язык за 1 месяц деп биз рекламабыз ошондой. 1 айдын ичинде үйрөнсө болот, эгер жакшы база бар болсо, мектептин базасы. Окуганды, жазганды, анан кийин санаганды билсе, биз 1 айдын ичинде грамматиканы толук коюп бере алабыз. Башка мектептер, башка университеттер ошол эле деңгээлди 1 жыл, 2 жылда берет. Биз 1 айда эле берип коебуз. Биздин методикабыз ошондой. Мен ага толук ишенем. Бул биринчиден, экинчиден кишилер өзүнө максат коюшат. Максат койсоң, бат эле максатка жетесиң. Максатка умтулсаң. Ошондуктан алар кишилер максат койгон кишилер, максатка тез арада жеткен кишилер да, президенттер да. Маселен, мектепте эмне үчүн ушул сиздер 1 айда окуткан нерсени 1 жылда окутуп, мүмкүн методика, сиздердин методиканы мектепке киргизсе жакшы болобу? Ооба, Марат, сиз аябай туура сөз айтып атасыз. Мен ошону Министерство образованияга жеткирейин деп атам. Азыр элдин деңгээлин кичине көтөрүп алып, ошо Министерство образованияга ошолундай сунуш киргизген там. Биринчи кадамдар ташталып атат. Биз англис тилин киргизип алсак элибизге, биз туристическая страна болуп кетебиз. Из стран третьего мира мы сразу перешагнем в страны первого мира. Это английский, биз туристическая страна болуп алабыз. Бизде нефть жок, газ жок, көп мындай эмеге бай эмеспиз. Биз тоолор менен байбыз, биз көлүбүз менен байбыз, биз ошубуз менен байбыз. Ошону туристке көрсөтө билишибиз керек. Мен былтыр көчмөндөр оюнунда бир телевидение продюсер катары барып интервью алып келдим. Эми иностранецтер, ушунчалык чет өлкөдөн келген кишилер аябай таң калды да, бул жагыңар той, бул жагыңар көл экен. Ушунчалык табиятыңар сонун экен. Must visit country экенсиңер депчи. Это өлкөгө сөзсүз түрдө ооба. Кетпей туруп албай турган өлкө деген. Бул must деген келишиң керек деген сөз да. Ошол өлкөгө ошондой экенсиңер, эмне үчүн англисче билбейсиңер? Кичинекей бала туруп алып эле welcome to our country, welcome to Kyrgyzstan дей бериптир. 3 сөз менен ал киши канча реклама кылды. Иностранцы келип ушунчалык эме эл экен, мындай мээримдүү эл экен, кичинекей бала туруп алып welcome to my country, welcome to my Kyrgyzstan деп атат. Деп 500 эмеден чыкты, СМИ. Маалымат каражаттарынанчы. Ошондуктан 2-3 сөз менен эле биз ушунчалык популярдуу болуп атабыз. Эгер ар бир жаран англисче билсе, бул деңгээлде ойлосоңуз. Маселен, бизде мектепте англис тилин үйрөтпөгөн мектептер бар да, такыр эле билбеген. Маселен, мен айылдан эле окуп келгем, бирок айылда такыр эле англис тилин үйрөнгөн эмеспиз. Эми кантебиз? Маселен, тамгадан баштап, бул мондой окулат, мондой санасак болот деп үйрөнүп баштасак, мен маселен канча убакытта үйрөнсөм? 3 айда үйрөнөсүз. Манат, сиз убакыт бөлүп эле келиңиз. Ушул 3 ай баары үйрөтөт. Каалайсызбы, каалабайсызбы, баары үйрөтөт. Английский мененби, английский жокпу, баары үйрөтөт. Английский менен өтсө, ушул 3 ай, сиз 3 айдан кийин башкача киши болот жүрөсүз. Мен карапайым эле айылдын кызымын, Алапка айылынан. Алапка жергесинен эки бетим кыпкызыл болуп эле жүргөм, тоор болуп эле. Кандай кыйынчылыктар болду? Маселен, сизде деле, менде эле практика болсо керек. Ушул суроого жоопту жарнамалык тунугудан кийин укпайлыбы, э? Макул. Кандай дейсиздер? Жарнамалык тунугунун убактысын биз жылдырганга мүмкүн эмес, андыктан жарнамалык тунугудан соң кайрадан эфир үзүлүнөт.
Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер Ош Берем телеканалынын түз эфиринде Жаргалчак программасын көрүп жатасыздар. Бүгүнкү темабыз бизде чет тилдерин үйрөнүүгө арналган. Ал эми коногубузду дагы бир эт тааныштырып өтөлү. Буга чейинки сиздер билген Хайтайм окуу борборунун негиздөөчүсү, ошондон сырткары эле ишкерлик менен катуу шугулданган эжекебиз, андан сырткары кээде ырдап да коет экен, созулонтуп. Айтор Артыраптуу таланттын ээси Гүлзат Мамытбек бизде атайын Бишкектен келип коноктоо. Дагы бир рет кош келипсиз. Кош болдук, рахмат. Эжеке, мен берүү башталгандан бери эле сизге суктанып бүтпөй атам да. Маселен, сиз деле мага окшоп айылда чоңой айылда өскөн, англис тилин билип төрөлгөн эмес экенсиз. Кандай болду сизге? Маселен, эмне кылып үйрөндүңүз? Кимден үйрөндүңүз? Мен журналистика факультетинде окуп жүргөндө мен мындай болчу да, эми анын улуу сөзүнүн эме уяты жок дегендей. Мен дворник болуп иштечүмүн, эшик шыпырып, экинчи роддомдун дворниги болуп. Ошондо зарплатам 160 сом болчу. Курстар ошондо 350 сом болчу. Мен эки зарплатамды топтоп курстарга барчумун да, бир айлык курска. Анан экинчи айына барчумун, эки зарплатамды дагы топтоп. Ошондо менимче бул жинди кыз депчи, кадимкидей мончу да. Бул эки зарплатасын топтоп каяктагы бир курска барат деп. Ошондо чөйрөм түшүнчү эмес, ошондо туугандарым да түшүнчү эмес. А мен түшүнчү, мен келечегим английскийде экен. Анткени сизде каалоо бар болчу ошондо, э? Ооба, менде каалоо качан пайда болгон? Мен менен эле чогуу эле өсүп келген кыздар англис тилин билип эле жогору кетти. Сразу эле ушундай эле аттап кетишти. Айырмабыз эмнеде деп мен көп таба албадым. Анан кийин оюма жетти. Бул англис тилин билүү экен. Ошондо тырмышып жете баштадым. Анан step by step деп коет. Кадам таштап, степ деген бул кадам. Кадам таштап атып, акырын. Кантип сүйлөгөнүмдү билбей калдым. Бизде теле көрүүчү бар экен, кабыл алып коелу. Алло, саламатсызбы, урматтуу теле көрүүчү? Биз сизди угуп атабыз. Сурооңузду берсеңиз болот. Сиз түз байланыштасыз. Сурооңуз болсо берсеңиз болот. Эмнегедир байланыш жакшы эмес окшойт. Сүйлөп берсеңиз болот. Саламатсызбы эже, мен сизде суроо берейин деген элем. Угуп атам. Ушул окуу жайы Ошто барбы? Бар, эки жерде бар. Горбаня жакта, анан кийин Араманскийде бар. Азыр сапатын дагы күчөйтүп атабыз. Анткени мен өзүм көп билим алып келдим, ошондуктан барыла кыздар. Азыр барыла. Эртеңкиге анан бүрсүмкө таштабай ушул азыр барып үйрөнгүлө. Башка сурооңуз жокпу? Мен аябай ушул английскийди үйрөнгүм келет да, анан башка бир курска бардым, эки курска бардым да. Экөөдөн тең 2 айдан окудум. Бирок мындай бир нерсени жакшы үйрөнө албадым да, анан чыгып кеттим. Эми бизде сапат жакшы, бизде методика жакшы. Бизде методика жакшы. Телефондорду айта кетебиз, кичине кечирээк даярдап алалы. Англис тили үйрөнөм дегениңиз жакшы, 2 айдан бери барып келгениңиз дагы жакшы. Кишилер дагы бизге аларды коллега деп коебуз, конкурент дей албайбыз, анткени алар дагы бизге кошулуп кыргыз элибизди көтөрүп атат. Ошондуктан мен аларга аябай ыраазымын. Просто алардыкы көпкө созула турган, акырын жай шашылбай үйрөнө турган курстар болушу мүмкүн. А биздики тез арада. Кимдин убакыты тар болсо, ошондо тез арада батыл үйрөнүп кетүүгө сизге мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан келиңиз. Атыңыз ким болот? Атым Жазгүл. Жазгүл? Жазгүл, азамат, жакшы кыз экенсиз. Үйрөнүңүз. Келечегиңиз кең болот. Мен өзүм Бишкекте турган учурда болсоңузга түкүрүп коем дейсизби? Рахмат сизге байланышка чыкканыңызга. Ыраазычылык билдирип өтөлү. 1 айда үйрөтөм деген ушундай өзүңүз өзгөчөлөнтүп, мындайча айтканда, ыкмаларды көтөрүп чыккан экенсиз. Бирок ушул сиздин жардамыңыз чыкканда мен өзүм чет тилдер факультетин аяктагам, 5 жыл англис тилин окугам. Ошондо биздин доцентибиз 7 тил билет, өзү өмүр бою англис тилин окуп келет. Англис тилден сырткары дагы 6 тил билет. Ошол айтканда бизде лекция учурунда бул болушу мүмкүн эмес, 1 айдын ичинде эч бир адам үйрөнө албайт, бул болбогон сөз дегендей сөз айтканда, буга карата өзүңүздүн комментарийиңиз кандай? Ооба, 1 айда үйрөнө албайсың. Англис тилин баштадыңбы, любой тилди баштадыңбы, аны өмүр бою үйрөнөсүң. Анткени тил секунда сайын алмаштырып атат. Секунда сайын бир нерсеси кетет, жаңы нерсеси келет. Тилди үйрөнүп, кыргыз тилин үйрөнүп аласыңбы? Мен мисалы ушундай максат койдум, кыргыз тилин жакшылап үйрөнүп, жакшы билген деңгээлге жетейин деп.
өмүр бою үйрөнөм мен кыргыз тилин. Анткени ал өтө бай тил. Ошондуктан бир айда үйрөнө албайбыз. Бир айда эмнени үйрөнө алабыз? Бир айда грамматиканы толук үйрөнө алабыз. Бир айда башкалар бир жылда бергенди биз бир айда эле беребиз. Ошон английский за 1 месяц деген. Бизде дагы бар байланышта телегөрүүчүбүз бар окшойт, кабыл алып көрөлү, эгерде байланыштан кете элек болсо. Саламатсызбы? Эгер мүмкүн болсо сурооңузду берсеңиз болот. Алло, жакшысыңарбы? Саламатсыз. Жакшыбыз, угуп атабыз сизди. Канча жаштан алат экен? Бир аз үнүңүздү өктөмүрөөк чыгарсаңыз, сиздин үнүңүз акырын угулуп жатат. Канча жаштан аласыңар? Канча жаштан? Канча жаштан? 7-6 жаштан деле ала беребиз. Аларга жаш кичинекей балдарга көбүрөөк болот. Ориентир кайер? Айтып койсоңор, 6 жаштан нерем бар да. Адреси Горбаня жактан таба аласыз. Горбаня. Толук адресин азыр биле албайм. Ушундай жерден, аябай кызыктуу жеринен бирди кеткен калды окшойт. Көрчүбүзүн. Мен эфирден эле айтып кете берейин. Горбаняда бир офисибиз бар, Араманский жакта бир офисибиз бар. Телефондор жасалсаңыз 0706 68 66 88. Бул Бишкекский филиалдыкын айтып атам. Ал жерден анан кийин Ошский филиалды айтып беришет. Мен азыр Бишкектен келгендиктен кичине кабарым жок болуп атат. Рахмат чоң. Маселен, ар бир окуу жайдын, окуу борбордун методикасы ар башка, окутуу ыкмасы. Жогоруда сиз айткандай, бирөөсү грамматикасын үйрөтсө, бирөөсү эптеп сүйлөштү үйрөтөт. Мисалы сиздерде кайсынысын биринчи орунга коесуздар? Биз баарын түшүндүрө да кетсеңиз болот. Түшүндүрө кетсеңиз болот, атай доска. Ооба, азыр доскабызда бар экен. Reading, writing, speaking, listening деп коет. Төрт направление бар, төрт багытта. Reading деген бул окуу, чтение, writing жазуу, писание, speaking говорение, сүйлөө, анан кийин listening, угуу, это слушание. Ушул төрт направлениени тең бир сабакта биз жакшылап автоматизмге чейин өткөрүп кетебиз. Ошондуктан биз бүт тармактар беребиз. Мен азыр дагы бир эмени бере коеюн, теманы. Как раз неме Марат сизге эме болот болуш керек. Көрүүчүлөргө дагы көрүнсүн. Мисалы, I love you деген эме бар, Кантип которулат бул? Мен сени сүйөм деген сөз. Мен сени сүйөм деген сөз, бар деген билет болуш керек. Бул этиши болот. Биз эгер бул азыр учурчак болуп атпайбы? Учурчак. Эгер өткөн чакта айткыбыз келсе буну, өткөн чакта. Ушул эле этишке биз иди деген окончание кыргызча кандай болот? Кичине үйрөтүп. Мүчөсү, акыркы мүчөсү кошулса эле, бул өткөн чак болуп калат. I loved you болуп калат. Эми келер чак. Келер чагы я буду любить тебя дейт го орустачы. Алардын да буду деген сөзү бар. I will love you. Окей? Эми машыгып көрөлү. Play. Play бул ойноо, играть. Я играю деп көрүңүзчү. Я играю. I'm playing. I play. Yes, I play. Я играл деп көрүңүзчү. Мен ойнодум. Мону кошуп. I played. I played. I played. Эми мен ойнойм. Я буду играть деп көрүңүзчү. I will play. Yes, I will play. Көрдүңүзбү? Ушинтип эле өтүп коебуз. Биз азыр жарым жылдык мектептин программасын берип койдум. Анткени ушул учурчактын аталышын атап атып эле present simple tense деп атышып эле өткөн чактын past simple tense анан орусчага которуп же кыргызчага которуп аттарын элечи көп туура эмес, бул керек нерсе, бирок терминдерди берип салабыз да. А терминдерди түшүнбөй, аларды эстеп калам деп буга көңүлү калбай калат ошочу. Ошондуктан мына ушинтип эле берип коебуз. Кандай экен? Практикалык түрдө. Практика түрүндө ооба. И машыктырабыз сразу. Муну видео көрсөтөбүз, жаздырабыз. Бул машыктырып келсек, уже оңой болуп калат. Түшүнүктүү болдубу азыр? Түшүнүктүү, бир аз түшүнүктүү. Мен бул нерсени түшүнүш үчүн окуу борборго барып, атай окушум керек. Эме тамгалап үйрөнүп. Анан Гүлзат эже, бул атайын ушундай системалаштырылып чыккан бир план болуш керек. Ошонун баарын ким ошол башынан өзгөртүп, системалаштырып чыкты?
өзүңүз? Өзүм. Методиканын автору өзүм. Мен англис тилди үйрөнүп алгандан кийин түшүндүм, бул аябай оңой тил экен да. Бул дүйнөдө эң оңой тил англис тили. Дүйнөдө эң кыйын тил бул орус тили. Эгер биз орус тилин түшүнүп атсак, орус тилинде сүйлөшүп атсак, бизге мындай просто кыргызча айтканда грех не знать английский да, эң оңой тил. Эгер 3 дос 3 тилди билсе, кыргызча, орусча, англисче, алар өз ара англисче сүйлөшө алышат. Бат эле сүйлөп жиберишет. Легче на английском сказать что-то, чем на русском или на кыргызском. Анткени оюңду бат жеткиресиң, ушунчалык мындай так тил, анан оңой тил. Ошондуктан бат тил үйрөнүп алабыз. Ошондуктан келгиле, кайтайын борборуна. Окута алдыңыз. Окутабы. Сиздердин борбордо маселен англис тилге басым жасайт экен, мен билишимче. Дагы кайсы тилдерди окуса болот? Түрк тили бар, орус тили бар, кытай тили бар, корей тили бар. Тилдер бар. Бирок биз басымды именно английский жасайбыз. Анткени бул мировой деңгээлдеги тил. Бул англис тилин билсең, сен жоголбойсуң да. Англис тилин билип алдың, сен сразу мындай международный масштабка чыгасың. Мен ушунчалык чоң деңгээлде экенимди, мен былтыр Кариб деңизине барып, переводчик катары барып келдим. Бир 6-7 кишинин, 7 бизнесмендин переводчиги болуп. Эми мен ошондо түшүндүм. Ошондо толук түшүндүм канчалык англис тили керек, анан жакшы нерсе экенин. Мени Америкага ишке чакыра баштады. Германия, Италияга, телевиденияларгачы. Сен англис тилиң бар экен, сен анан алып бара алат экенсиң, кел депчи. Бирок мен балдарым кичинекей, мен айттым, мен барам. Кудай буйрса балдарым чоңойтуп алайын, элимди көтөрүп алайын, анан мен Америкага, башка жерге обязательно барып иштеп келем. Анан мынакей бизде бир кесиптешибиз жакында эле айтып калды эле, нарыга барсаң Манас аэропортунан өткөндөн кийин эле орус тили калып калат экен, орус тилин биз үйрөнөбүз деп эле мектеп жашыбыздан баштап эле орус тилин үйрөнгөнгө аракет кылып өткөнбүз. Бирок чын-чынды келип туруп ушул эле пост советтик өлкөлөрдөн чыккандан кийин эле орус тили жарабай калат турбайбы дегендей өзүмдүн пикирим билдирди да. Мунун эми бир жагынан чындыгы бар, анан экинчи жагынан мени ойлондурган нерсе, биз негизинен чынына келип туруп эле ушул орус тилин үйрөнүшүбүз керек. Орус тилин билбесек биз экинчи сорттогу адам болуп баратабыз дегендей дагы кээ бирки адамдар өзүнүн кемситкендери бар да. Мүмкүн биз чындап эле орус тилин деп жүрүп анан кийин убактыбыздын кандай өткөнүн билбей калып, же орус тилин өздөштүрбөй, же англис тилине жетпей калып атабыз да. Сиз келечектүү бир перспективалык деп коет го, кадамдарын айтып кете алсаңыз, жаштар үчүн чынында англис тилинин орду кандай, орус тилинин орду кандай? Күндөгү маанилүүлүгүн ушуну айтып кетиңиз. Эмичи ар бир тилдин орду бар. Сиз 83 тил биле аласыз. Сиз дүйнө жүзүндө канча тил бар болсо ошонун баарын биле аласыз. Өзүңүзгө алтындарым, кыргыздарым чек койбойлучу. Мен бир эле англис тилин үйрөнсөм болду жетет. Же бир эле орус тилин билсем болду жетет эмес. Биз канча тил бар болсо дүйнө жүзүндө ошонун баарын тең биле алабыз. Биз чек койбой эле үйрөнүп кете берсек, мен мисалы азыр испан тилин үйрөнүп атам. Өзүм 6 тил билем. Анан кийин ошол чекти кичине жылдырсак арыраак. Мындай орус тилин да биле алам, англис тилин да биле алам, түрк тилин да биле алам. Деп эле чектерди ары жылдыра берсек, горизонтту алыстатып, биз чоң болуп кете беребиз. Сыр болсо ошол кайсы тилдерди билесиз? Мүмкүн 6 тил билем деп калдыңыз. Английский, русский, казахский, узбекский, турецкий и кыргызский. Өзүмдүн тилим. Ошол азыр испанский, планымда испанча, арабча, япончо, анан кийин французча. Кудай буйрса. Канча убакыт ичинде үйрөнүп чыгайын деген ушул максатыңыз бар? Максат азыр. Өзүңүз максат койдуңузбу ошондо? Максат мен ушу бир 50 жашка чыкканча баарын тең билип калышым керек да. 50 жашка чыкканча. Эркин сүйлөп калышым керек. Канча калдырдым? 35-темин азыр. Маселен, 6 тил билем деп атпайсызбы? Сиз ушул алдыга койгон максаттарыңыз, мисалы испан тилин дагы башка тилин үйрөнөм деп атпайсызбы? Ошол тилдерди дагы окуу борборуңузга киргизесизби? Обязательно. Мен тилди үйрөнүп алсам, ошонун методикасын иштеп чыга алам да. Анан кийин окуу. Анан уже окута алабыз. Рахмат, дагы бизде байланышта телекөрүүчүбүз бар экен. Кабыл алып көрөлү. Саламатсызбы? Алло. Сизди угуп атабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Мына ушу кайтайын суроо берейин дедим эле. Көп кайтайын деп мактайт да, барышат, окушат. Анан мисалы, например, сиз айткандай 1 жылдыктын 1 айда бүтүрөбүз деп атпайсыздарбы, берипчи. Сабактарын. Анан кийин булар күнүгө ашыкча сол окуй бер, жат бер, баш ооруп кетип атты, анан көп барбай калат экен да. Анан ошого
сизден сурайын элем, ошону мисалы, например, баягында поток кылып бөлүшөт го, биринчи уровень, экинчи уровень деп бөлүшүпчү, сабак уроктор болуп го. Ошондой кылса, мисалы, сиздерде скидка барбы? Ооба, обязательно болот скидка. Скидканы индивидуально сүйлөшөбүз. Мен мугалим катары ушул дипломум жок болсо дагы мен талантливый мугалиммин, анткени мен окуучуларым менден кийин эч кимге баргысы келбей калат. Мен бир эле сабак өтсөм эле жок сизде окуйбуз деп башка кишилердин окуучулары кайта мага келип калат. Мен бир жолу жөн эле сабак берип көрдүм. Мен кесибим андай эмес, мен дипломум жок деп мен сабак берчү эмесмин. Адистерди кабыл алып элечи. Анан бирөөнү замена кылып калдым, ошондо такыр кетпей калышты. Мен сиздин дипломуңуз кереги жок, it's just a paper дейт да. Бул жөн эле кагаз. Мен сизге, мага сиз керексиз депчи. Ошол талантливый педагог катары мен дайыма үйрөнүп турам, бир нерсе жаңы нерсени издеп турам. Эмне үчүн окуучуларым качып кетет, эмне үчүн до конца жетпей калат, эмне үчүн оор болуп кетип атат. Эми дагы бир окууга барып келип, ошол эле Америкага, Кариб деңизине барып келип, мен түшүндүм, дагы технология бар экен. Сон технология. Ошону азыр дагы немеге Хайтаймга киргизип атабыз. Мындан да жакшы болот сапаттык. Эмне болгон технология? Технология учиться деген. Биз окуганды билбейт экенбиз, такыр. Ошонун өзүнчө технологиясы бар экен. Бул технологиянын ээси ойлоп чыгарган, бул технологияны жараткан америкалык ученый киши бар экен. Ал уже көз өтүп кетиптир, Рон Хаббард экен аты. Дианетика деген китептердин немеси автору. Эми анычы окугандан кийин, ал технологияны окугандан кийин таң каласың. Биринчи ишенбедим мен. Кандай бул мүмкүн болушу эмес деп. 2 жылдан бери тест кылып келдим. 2 жылдан бери моунда иштейт. Анан кийин мен ушуну Кайтаймга кириш керек экен деп, азыр уже иштеп, ошонун үстүндө иштеп атабыз да. Эми келгенде жанатан ушу чет тилдерди үйрөнүү боюнча кызуу талкуу болду. Бир аз да болсо ушул темабыздан кичине алыстап, өзүңүздүн дагы бир талантыңызга күбө бололу. Окутуучулук талантыңыздан сырткары ырдап калам дедиңиз. Ошол ырдаган талантыңызды кыргыз элибизде ырчы келет, бийчи келет, ыр билбегенде сынчы келет дейт. Анын сыртында бир суудан ичиңиз. Ооба, эфирдин башында биз ошону сүйлөштүк эле, бир ырдап берем деген сөзүңүз болду. Эми келгенде ошол сөзүңүздөн кармайын. Бир ырдап берсеңиз. Көрүүчүлөргө дагы кызык болор. Силер коштоп берсеңиз жакшы болот. Бул неме кыз бырак деген ыр. Биз экинчи үндү алып береличи. Макул, экинчи үндү, биринчи үндү кандай коштоп берсиңер, Макул, анда баштайлы. Тал-талдап өргөн чачыбыз, талайлуу кыздар атыбыз, таңдагы булбул үндөнүп бай, тамшып бир ырдар чагыбыз, таңдагы деп туруп Рахмат. Телекөрүүчүлөрдө да коштой ойну бар го. Сиз ырдаганда биз учуп бара турганга турак. Кошулууга андай даабай кылдык. Үнүңүзгө береке, чыгармачылыкта жактан дагы ар дайым ийгиликтерди жаратып жүрө бериңиз. Ошондой ырдап эле күлүп эле жүрүңүз. Негизи мындан сырткары дагы кандай бир талантыңыз бар? Тармакта иштеп калдым деп калдыңыз. Хайтаймды негизи азыр тил үйрөтүү борбору болуп атат. Анан кийин дагы тармагын ачкым келип атат, музыкалдуу. Эгер биз кыргыздар митинг менен жарышпай, ырдап жарышсак, позитивный энергия көбүрөөк болот. Ошондо өсүү дагы көп болот, ырыскы дагы бат жугат, ырыскы дагы бат келет. Ошондуктан биз бат деле өсө алабыз да. Анткени ырдап жакшы. Мына азыр да кичине эле ырдап кеттим, позитивный энергия уже башкача болот ишти, туурабы? Биз ырдап жарышсак, бийлеп жарышсак, ошол нерсе кыргызга жарашат. Митинг көтөрүп алып, анан транспарант көтөрүп алып, анан тигил кетсин, бул кетсин, президенттерибиз жамандап баштасак, бул мындай кыргызга жарашпай турган нерсе да. Кыргызы это слишком великая страна, чтобы опускаться до такого уровня деп ойлойм мен өзүмдөчү. Музыкалык мектепте англис тилинде ырдап алышабыз ошондо же кыргыз тилинде да болот. Кыргыз обязательно кыргыз тилин өнүктүрүшүбүз керек. Мен буга маани берчү эмесмин. Орус классты бүткөм. Мен 7-9 жыл Казакстанда болуп, орус болуп калып турдум. Кайта келип анан кийин кыргызчаны үйрөнүп баштадым мен. Анан силер менен отуруп
аябай кубанып атам, кыргыз тилин жугуп атат кадимкидей. Сөздөрүңөрдөн алып байып кетип атам, ошондуктан кыргыз тилин өнүктүрүшүбүз керек. Кыргыз тили жоголгондо эле биз жоголобуз. Гүлзат эже, мен дагы ушул чет жактарга чыгып калганда бир нерсени байкай алдым. Көп өлкөлөрдө экинчи тил катары, расмий тил катары ушул англис тили эсептелинет да. Бизде орус тили бар. Ошол менен биргеликте заманбап жаштар деп коебуз. Бүгүнкү жаштары орус тилин, өз эне тилин гана билбестен англис тилин дагы сөз билишет. Компьютерлорду айтпай эле коелу. Демек, биз баары бир сыртка чыкканда айырмаланат экенбиз да, баары бир тил ашыкча экенбиз да. Бир болгондо дагы ошол дүйнөдөгү эл аралык тилдердин бири болгон орус тилин кошумча билет экенбиз. Бул да болсо өзгөчөлүгүбүз болуш керек. Анан бүгүнкү күндө мен кээде бир кандай десем, кээде ойлонуп да калам. Бишкекте эмнегедир бара кыргыз тилинин маанилүүлүгү экинчи орунга түшүп, анан орус тили биринчи орунга чыгып калып атат да. Түштүк черкесинде байкасаңыз, орус тилинин анчалык деңгээлде орду билинбейт. Орус тилин билбесең деле сен биринчи сортто адамсың. Ошол сыңары да, мындайча айтканда, буларда бар тенденция ушундай баратат да. Анан бүгүнкү күндө биз, менимче, жапырт англис тилине өтсөк кандай болот? Себеби мынакей каалайбызбы бүгүнкү күндө коңшу Казакстандагы латын алфавитине өтүп атат. Бул да болсо биринчи кадам. Коңшу Өзбекстан өткөн. Бизде дагы балким кийинчерээк барып туруп глобалдашуу маселесинде келип туруп кыргыз тили дагы ушундай кадам таштайбы, кандай деп ойлойсуз? Мен негизи Хайтайм иш борборуна максат коюп атам. Кыргызстанды 3 тилдүү өлкө кылуу. Трехязычная страна. Биз оңой боло алабыз. Биз 3 тилде тең мындай спокойно сүйлөй алабыз. Эмне үчүн биз 3 тилде сүйлөбөйбүз? Башкалар 2 тилде сүйлөй берсин, алардын өзүнө эрк. Кыргызстан 3 тилде сүйлөшү керек деп ойлойм. Анткени орус тили бизге өтө маанилүү, өтө бизге жакын. Анан кийин биз орус бауырлар деп коет. Ошо кишилер аркылуу жакшы көтөрүлдүк. Аларга да аябай чоң ыраазы болушубуз керек. Негизи мен улутка, анан кийин динге бөлбөйм. Бул туура эмес, Кудай астында баарыбыз бирбиз. Ар бир улутту, өзбек улутун мен өзбектердин арасында көп өстүм, чоңойдум. Өзбектерден өтө көп жакшы таасир алдым. Мисалы, аябай дипломат эл келет, аябай сөзүн тандап, мындай жакшы сүйлөп, аябай эмгекчил келет. Биз түштүк черкеси аябай эмгекчилбиз. Анткени өзбек бауырлар бар. Мен казактардан көп нерсе алдым, 9 жыл ошол жакта жашадым. Казак бауырлар эми ушунчалык бизге окшогон, эл ушунчалык бизге жакын. Анан орус бауырлардан көп эле нерсе алып атабыз. Ошондуктан биз орус тилди үйрөнүшүбүз керек, биз орус тилин билишибиз керек, биз аны спокойно сүйлөй алабыз. Ошондуктан биздин айырмабыз ошо three language country боло алабыз да. Трехязычная страна. Биз ушул деңгээлде. Жанагы суроомо кайра кайтып келгим келип турат да. Себеби дегенде билим берүү мекемелеринде азыр бул маселе өтө курч. Мисалы, биз англис тилин үйрөнөбүз деген менен орус тилин да бир жакшы үйрөтпөгөн мектептер бар. Тоолуу аймактарда, айылдарда. Сиз сунуш кылайын деп атасыз билим берүү министрлигине. Сиздин сунушуңуз кандай? Маселени чечмелеп бере аласызбы? Мындай үйрөтөбүз, мына класстан баштап мына класска чейин мынанча жылга деп. Неме негизи биз Кыргызстандын жакшы жерлерин айтып өтөлү. Кыргызстанда орусча, англисче үйрөтө турган оңго чейинби? Мектептерде көп, аябай. Эми Москва не сразу строилась деп коет, Кыргызстан деле бат эле көтөрүлүп кетпейт. Акырын step by step, baby steps. Baby steps. Рахмат, бизде кечиресиз сөзүңүздү бөлүп коюн. Бизде дагы жарнамалык тын болуп калыптыр, буга дагы кезек бербесек болбойт. Аябай биз дагы өз образга берип кетип окшойт. Рекламалык тынуудан кийин кайрадан жолугушабыз. Сиздерде дагы кызыктырган өзүңүздөрдө суроолор болуп турган болсо, экрандын четинде көрүнүп турган 551 коду менен 370077 телефон номери аркылуу бизге байланышка чыгып, өзүңүздүн ой пикириңизди дагы ортого салып кете алсаңыз болот. Коногубузду дагы бир рет кулакка кагыш кылып коелу. Хайтайм окуу борборунун негиздөөчүсү, ырчы, көп кырдуу таланттын ээси Гүлзат Мамытбек бизде эфирде конокто. Эжеке айтсаңыз, маселен, жанагы суроомо дагы кайра кайтып келгим келип турат да. Мен билим берүү системасына кайсыл жаштан баштап ушул англис тилин, орус тилин, дагы башка тилдерди киргизсек мындай бир пайдалуураак болот. Эртерээк баштасак жакшы болот.
Сен кайсы класстан? Биринчи класстан баштасың. Биринчи класстан орус тили алфавит, кыргыз тилинин алфавитин өтсүн, орус тилинин алфавитин, англис тилинин алфавитин. Кичинекей кезинде баш бош болот да, мээ проблемалар менен жүктөлбөгөн болот. Ошондон таза мээге кое бериш керек. Канчалык көп билим болсо ошончолук жакшы. Биринчи класстан баштап эле кылса болот. Кандай методика менен, кандай ыкма менен бере аласыз? Кичинекей балдарга акырын. Чоң кишилерге, чоң өсүп калган мындай окуучу, анан кийин студенттерге бат-баттан окутсак болот. Неме бар, фундамент бар. Кичинекейлерге акырынтан эле негизи тил билсең, любой жерден жашап кетесиң да. Наңыңды алып кете бересиң. Эки тилди билип алсаң тым болот. Анан көп эле бүгүнкү күндө жаштар мен англис тилин үйрөнүшүм керек, билишим керек деп ошондой окуу курстарга көп барат, кызыккандары жакшы. Бирок чынында жана бир телекөрүүчүбүз белгилеп кетти, көпчүлүгү жалкоо келет да. Анан сиздер эми жанагы бардыгын бир аралаштырып, ушу бир айда мүмкүн болушунча биргенге аракет кылат экенсиздер. Бир айдын ичинде канча пайыз жаштар өздөштүрүп кетет? Себеби мен билгенден көпчүлүк тапшырманы алып келет, ошол ойдон же сөздөрдү жаттабайт, же кайсыл тема өткөнүн эле билбей, эртеси кайра кайтып келет да, ошол эле ойдончу. Ошондо өздөштүрүш жагы дагы бар да. Аны сабакты өтүп коюш башка, окуп, үйрөнүп, билип алганы менен бирок үйүнө барып канчалык деңгээлде өздөштүрө алды деген да кабыл алуу кандай, Ошол мен айтып атпаймынбы, мугалим катары өсүп келатам, методикаларды үйрөнүп келатам, мировой методикалар толтур экен, кантип өздөштүрүп дагы жакшыраак билүүгө. Ошол эле Рон Хаббардтын методикасы бар, учись учиться. Ошол препятствие болот экен окууда. Препятствие кыргызча кандай? Тоскоолдук. Тоскоолдук. 3 тоскоолдук болот экен. Эң негизги тоскоолдугу окууда бул непонятое слово дейт. Түшүнүксүз, жат сөз, түшүнбөгөн сөз. Текстин арасына жат сөз келсе. Ооба, жат сөз бул такыр эме. Мурда кездештирбеген сөз болуп калат. Кездештирген сөз дагы. Маанисин билбесе. Ооба, маанисин билбей калсаң, туура эмес мааниде түшүнүп алсаң, уже кеттиң да ошол жерде токтоп калат экенсиң да. Ошол нерсени, ошол технологияны азыр мен жакшы киргизип атам, мугалимдериме ошол үйрөтүп атам. Анткени түшүнбөй калдыңбы? Мисалы, мага айтты Гүлзат, объясни слово причина дейт. Мен ошо окууда. Анан причина это причина. Мен ошо причина деген сөздү көп жолу колдонгом, миллион жолу колдонгом. Бирок түшүндүрө албадым да. Причина это причина деп коем. Ты не показывай, ты скажи, деп атат да. Что ты понимаешь под словом причина? Анан причина это причина. Не повторяй. Дейт да. Анан кийин мен толковый словарды ачып алып, причина это движущая сила. Биринчи мааниси. First definition. Биринчи определение. Аныктамасы. Экинчиси причина это источник. Булак. Толтура экен чыкса 6 определениясы бар экен, аныктамасы. Анан биз кайсы бирин түшүнө албай эле чаташтыра берткенбиз да. Ошол эле слово просто деген сөздү 7 мааниси бар экен. Биз ушунчалык сөздөрдү маанисин жакшы көп түшүнө албайт экенбиз. Эми мен китеп окуп атам, мисалы, бул китепте мен бир сөздү түшүндүмбү, түшүнө албадымбы? Мисалы, не просто голубая мечта, богатство не просто. Мен ар бир сөздүн маанисин, бул автор ушул сүйлөмдүн ичинде кайсыл мааниде просто деген сөздү колдонуп кетти. Берейин деди деп. Ооба, анан мааниде. Словарды ачып алып, 7 маанисинен карап, маанисин бап келген маанисине эме коюп көр, анан муну эметкен турбайбы деп мен сүйлөмдү андан да терең түшүнүп атам да. Эми биз немеде ошол эле методикабызда ошону киргизген атабыз. Түшүнбөгөн сөздөр көп болбосун. Мисалы, могу сөздү дагы present simple tense, past simple tense деп непонятый сөздү көп кылбай, жөнөкөй эле учурчак. Бул азыркы мөөнөттөгү, өткөн чак бул өткөн кеткендики, келер чак деп ушинтип эле үйрөткүлө. Жаш кичинекей баланы үйрөткөндөй эле үйрөткүлө. Деп ошондойду киргизип атабыз азыр. Рахмат, дагы бизде байланышта телекөрүүчүбүз бар экен. Кабыл алып көрөлү. Кулак сизде, түз байланыштасыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Гүлзат? Саламатсызбы? Сиздин жетишкениңизге аябай мен сиз үчүн курсантмын. Рахмат. Анан тиги жарнамадагы баягы 2008-жылдан бери, 2009-жылдан бери билем да, кайтайымдычы. Ооба. Анан ошо жарнамадагы кыздын сүрөтү, ошол кийим, ошону айтып бере аласызбы? Постоянно баягы көз элестирипте калган да. Бул мен, атыңыз ким? Жок, ошол сөздү айтып койсоңуз кайталап балким.
Кайсыны? High time. Самое время изучать английский. Эмес деп көрсөңүз керек, э? Аты ошол Гүлзат Мамытбек. Бизге окшоп турат, анан сизге каалоорум, келечегиңизге эң жакшы күндөрдү каалаймын. Рахмат. Бактылуу болуңуз, үй бүлөңүздө дагы, бир тууганыңыздын арасында дагы көп жетишкендериңизге мен да курсантмын аябай. Атыңыз ким, чоңуз? Атыңызды айтып кетсеңиз. Кетип калды окшойт, э? Рахмат, чоң рахмат. Каалооңуз кабыл болсун, сизге да кааларым. Кыргыздын мыкты, кыргыздын шунчалык суктана турган кара көз, кара каш, кара чач кыздарынан болуңуз. Кыргыздын ар бир кызы ушундай. Ар бир жигити ушунчалык, мен Ош Пирим каналына кирип келгенде эле айттым директорлоруна. Сиздин бүркүттөрүңүз аябай мындай, кыргыздын жигиттери сонун командаңыз бар турбайбы? Десем, бир сыра мындай жакшы болуп түштү. Биз кыргыздар бири-бирибизди жакшы сөз сүйлөп, жакшы сөз айтып, жылуу сөз менен байытсак, биз бат өсөткөнбүз. А жаман жерибизди чукуп эле, президенттерибиз жаман, анан кийин кыргыздар кечке беребиз, анан тигиндей мындай деген жаман жерди карай берсек, ал нерсе да күчөйүп берет экен. Кайсы нерсеге көңүл бура берсек, ошол нерсе күчөйүп берет экен. Жакшы каалоо тилектериңиз үчүн чоң рахмат. Бири-бирибизге жакшы каалоо тилек айтып, сый талашып жүрө берели. Рахмат чоң. Жакшы сөздөрдү айта кеттиңиз. Сизди көбүнесе теле көрүүчүлөр унутуп калган уже. Азыркы сөзүңүз менен эстеп алуу деген ниеттебиз. Эң негизи ушул окуу үйрөтүү тармагында жанагы жарыктык киргизип жүрө бериңиз дейли. Анан ушул жана бере турган суроом ошол жанагы окутуу системасына келет да, кайра эле келипчи. Окутуу системасы бүгүнкү күндө бир чети татаал, бир чети бир өзгөчө бир изденүүнү талап кылган нерсе да. Билим алуу деле ийне менен кудук казгандай сыңары дейт го. Ошол сыңары негизи ушул өзүңүз ушунча жыл өзүңүздүн тажрыйбаңызга таянып, эгер жаңы тил үйрөнө турган болсо, жаңы сөздөрдү жаттаганга, жаңы сөздөр менен таанышканга туура келет. Кайсыл убакытты сиз туура деп табат элеңиз? Бир күндөгү убакытты? Бир күндөгү? Эми адамдар ар кандай болот. Бирөө эрте тура турган кишилер, бирөө кеч жата турган кишилер. Өзү адам ушунчалык индивидуальный зат. Ар бир адамды Кудай ушунчалык сүйүү, мээрим менен жараткан, уникалдуу болчу. Эми ал киши өзүнүн жүрөгүн угуш керек. Мен эртең менен жакшы каалап алат экем. Мен кечинде жакшы каалап алат экем. Мен түштөн кийин жакшы каалап алат экем деп киши өзү сезет. Тез үйрөнүү, тез жаттоо эмеси бар, жолу бар. Бул прояснение слов и составление предложений деп коет. Биринчиден незнакомый сөз көрүп калдым, анын словарды ачып, эринбей сразу караш керек. Анан кийин ал сөз менен 3 же 10 сүйлөм түзсө, бул сөз анык болуп калат да уже. Это слово становится его словом. Ошондуктан биз сүйлөм түзүшүбүз керек. Жөн эле тук деп жаттай бербестен. Ооба, мындай зубрёшка деп коет го орусча. Мындай эле жаттай бербестен аны сөз, мисалы persistent деген тырышчаак деген сөз. Моя мама persistent десе болот да. Менин апам аябай persistent киши. Мисалы кыргызча деле сүйлөм түзө бериш керек. Менин досторум аябай persistent. Анан кийин мен persistent кишилерди жакшы көрөм деп эле сүйлөм түзө берсек, persistent деген сөз бир 10 сүйлөмдөн кийин уже анык болуп калат да. Сөз байлыгын толуктап калат дегенсиз. Бизге бөлүнгөн убакыт мынакей көз ачып жумганча аяктап калды. Эми келиңиз, биз салттуу түрдө келген конокко көрсөтүүбүздүн аягында бир эркин микрофон беребиз. Кайрылууңуз, жакшы тилектериңиз болсо айтсаңыз болот. Жалпы теле көрүүчүлөргө. Кыргыз элим, алтыным, берекем. Кыргыз элимди ушунчалык жакшы көрөрүмдү мен Казакстанда чет жерде жүрүп түшүндүм. Биз кыргыз элинди өстүрөлү, биз кыргыз элим үчүн, Кыргызстаным үчүн чоң жоопкерчилик алалы. Бул биздин өлкөбүзгө Алмаз Шаршенович, бир гана президент же, бир гана депутаттар же, бир гана министрлар жоопкерчиликтүү эмес, биз дагы жоопкерчиликтүүбүз. Ар бир жагынан. Мен дагы кетип калгым келчү. Мен Астананы жакшы көрчүм, Стамбул, Малайзияларды жакшы көрчүм. Мен Кыргызстандан кетким келет деп. Бирок ал жерде жүргөн кишилердин арасында болуп келдим. Жүрөгүм бош, жүрөгүм суз. Аякта бактылуулук таба албадым. Ошондой эле көп кыргыз жүрөт. Сыртта, дуана болуп, жат болуп жүрөт.
кыргыз элинде, кыргыз жеринде өзүң абагыңды, өзүңдүн жериңде өз наныңды жесең бул башкача. Ошондуктан келгиле алтындарым, баардыгыбыз тең биригип, оштуксуң, анан бишкектиксиң, анан аркалыксың, анан кийин түштүксүң дебей биригели. Биз мындай биримдик эл экенибизди сезели, анан кийин бири-бирибизди жамандабай, бири-бирибиздин жагынган жерибизди чукубай, андан көрө ал жерибизди жашырып акырын. Ар бир президентибиз жакшы, ар бир жараныбыз жакшы, ар бир салтыбыз жакшы деп андай жерлерибизди жабып, бирок жакшы жерлерибизди ачып келели. Тообуз бар, элибиз бар, наныбыз бар, өзүбүздүн өлкөбүз бар, өзүбүздүн туубуз бар, өзүбүздүн Бишкегибиз, Ошубуз бар. Ошондуктан бир бололу алтыным. Мен ушунчалык кыргыз элинди жакшы көрөм, жакшы көргөнүмдү мен азыр сезип атам. Кыргыз элиме эмгек кылыш үчүн мен кайта Кыргызстаныма келдим. Кыргызым кайта кайт. Рахмат ушунчалык бизге кызыктуу маек куруп, атайын келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирүүтөлү. Мындан дагы ишиңизде ийгилик жаралай берсин, ар дайым бар болуңуз, талантыңыз дагы ташкындай берсин дейле. Сизге ыраазычылык билдирүүтөлү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт дагы өз соңуна келип жетип баратат. Жаргалчак программасында биз бүгүн чет тилдерди үйрөнүү, өздөштүрүү тууралуу кеңирээк маек курдук. Ал эми көрсөтүүнү алып барган кара тору ак көйнөк кийген татынакай жигитибиз Марат Акимбеков кесиптешим жана мен Ныяз Ашматов болдум. Кайрадан эфир аркылуу амандыкта жүз көрүшөлү.